Мен өзү Токтогул районунда болом. Токтогул районунун азыр данный моментте Бишкекте турамын. Бул жерде мен Азия молго эс алып келип, анан ошол бул көчөдөн өтүп баратып, анан келечек дегенде окуп калып туруп, анан кийин кайрылган элем да. Мен эч кимден мындай неме алган жокмун. Бияка бар, тияка бар деген сөз болгон жок. Мен өзүмдүн ыктыярым менен келип, келечек корпоративи дегенден кийин балдардын келечеги үчүн деп анан ушул жака кайрылып калдым. Анан бул жерден келип, информация алып, тиги жерден кыздар менен сүйлөшүп, анан өзүмдүн эле неме менен калоо менен келип эле договорду 8 жылга түзүп, мына бүгүн Кудай буйруса, бүгүн үйдү алып, оформление кылып, азыр баягы кубанычыбыз койнубузга батпай турган убагы, Кудайга шүгүр азыр. Ошол корпоративдин жетекчилерине, ошол жердеги жалпы иштеген жамаатына баарына тең мен ыраазычылыгымды билгизем. Мына мен бул жерге договор түзгөндө 2 миллион 800 түзгөнмүн. Андан кийин 4%-ине 112 000 сомду төлөдүм. Андан кийин ошол азыркы моментине 700 000 бердим. Биз Азия молго эс алып келип эле, балдар менен отуруп, анан жолдон мына көчө менен өтүп баратып эле, анан бул келечектин эмени корпоративин окуп калып, значит, бул келечек, кийинки балдардын келечеги экен деп эле корккон жокпуз, жеп коет деп да ойлогон жокпуз, жоюлуп кетет деп да ойлогон жокпуз. Мындай от души, душевный эле алып келип төгүп, ошо балдардын келечеги үчүн үй алып коелу деп эле ошого келип токтук да биз. Бир нерсе сабырдуулук керек экен да. Сабырдын түбү сары алтын. Кыргыздарда ошондой макал бар. Чыдап канчалык немесең, анын тилине, мунун тилине дебей, өзүңдүн жүрөгүңдө кандай нерсе болсо, ошону максатыңды алдыга кое берсең, аткарылат экен. Эртеби кечпи буйруган нерсе болот экен да. Эми үйдүн ичин биз багы мен ремонтуна, тиягы, биягы деп ага караган жокмун. Ички мебелдери андай мындай деп ага караган жокмун. Самый главный центральный жерде, ошо жерден алдым, үй жакты мага. Анан кийин калган ичин жакшыртып алыш ал өзүбүздө. Корпоратив азыр негизи көп. Аябайчы, корпоратив деген көп. Ар бир жетекчи өзүнүн стилине жараша иштеп атат. Бирок мен ошол корпоративден мына ассоциацияга баары тең мүчө болуп кирген 4 корпоратив бар экен. Ошо 4 корпоративдин 4-үнчүсү келечек корпоратив. Дагы 3 корпоратив эсимде жок. Мен көргөм да видеодончу. Анан баардык эле корпоратив бирдей боло бербейт. Салыштырмалуучу. Ар бир корпоратив өзү жетекчи, ар ким өзүнүн ишин, ар бир өзүнүн ишин, стилин менен иштешет да. Так что келечекке доверять этип, ишенип, балдарыңардын, кыздарыңардын, неберелериңердин, чөбөрөлөрүңөрдүн немесине жараша болуп келип, келечегине үй ала берсеңер болот деген мен ойдомун да. Мисалы үчүн мына мен бүгүн үйдү алып абдан кубанычта отурамын. Келечек ушу балдарым үчүн, балдарымдын келечеги үчүн алып отурам да. Башка эмне деп айтайын? Силерге да ийгилик, корпоративке да ийгилик, баарына тең ийгилик. Тиги корпоратив жаман, бул корпоратив жаман деп мен айткандан алысмын. Бирок корпоративден мен келечек менен иштештим. Абдан ишеничтүү, балдардын келечегин алдыга максатын койгон корпоратив деп эсептейм. Баарыңыздарды мен ушу корпоративден үй алганга чакырып кетет элем. Келечек корпоративине иштеген жамаатына, жетекчисине, башкармасына, анын орун басарларына, анын ишин аткарып аткандарына, жана бухгалтериясына, в общем, ошо келечек корпоративинде иштеген баардык жамааттарга мен чоң ыраазычылык билгизем да. Ден соолуктары чың болсун, өмүрү узун болсун, дайыма бар болушсун, бай болушсун, маанайлары жарык болсун. Ар дайым ушинтип элдердин ыраазычылыгын алып, батасын алып жүрө берсин. Анан мен ушул эметет элем, ошо Кыргызстанда жашаган кыргыз калкыма, калайык калкыма менден улуу болобу, менден кичүү болобу, балдарым болобу, кыздарым болобу, баарына тең мен айтып кетер элем, эч убакта ушул келечек корпоративине дайыма ушул жерге келип,
балдарыңдын улуу болсо балдарыңардын келечегин ойлоп, кичи болсо деле балдардын келечегин ойлоп, ошо келечектен жашынакай болуп, өзүңөр тандаган, өзүңөр каалаган үйдү алышыңарга мен баарыңарды чакырып кетет элем да. Баарыңар тең ушул жерден келечек, аты эле келечек болуп турат, муундардын келечеги үчүн.